Саламатсызбы Айым? Күздүн бир ушундай жагымдуу күндөрүндө маек куруп жатканыбызга кубанычтабыз. Эшикте бир аз аба ырайы суук болсо дагы биздин маек жылуу маанайда өтөт деген ойдобуз. Эми сурообузга өтсөк, биринчи суроом ушул сиздин жакында Көкжал деген тасмаңыз жарыкка чыгып элге тартууланды. Деги эле сизге сахнада ырдоо жакынбы же болбосо тасмада роль жаратуубу? Эми аз-аздан айырмалап башташты болуш керек элечи. Мен актриса, которая поет болуп калдым да. Бул менин кесибим да. Чыгармачылык бул менин кесибим. Анан артка жол жок. Тасма элге тартууланды. Анан бул тасма талаасында мол тажрыйбага ээ болгон инсандарыбыз бул тасмага кандай сын пикирлерди айтышты? Биринчи эле айтылган сөз менен күткөн эмес деген сөз тугам. Кыз башыңыз менен ошондой нерсени тарттыңыз. Бул кандайча деген суроо да. Кантип эле ушундай ой келип, кантип эле ушундай атышма, жардыруу, кантип эле ушуга сен мындай бардың дейт да. Ушул сенен ушундай чаба депчи. Бул кино тартуу оңой эмес да. Бул клип эмес. Клипте көп нерсени камтый аласың да. Аябай мындай көркүн чыгара аласың да. Кинонун көркүн чыгарыш үчүн, адамдын жүрөгүнөн түнөк табыш үчүн, адамга жеткириш үчүн бул өтө чоң эмгекти талап кылат да. Ойлоносуң да, коркосуң. Биринчи кино болгондуктан кийин бир аз мындай жанагы коммерческий жол эмес, социалдык, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыккым келди да. Менин кином өзү негизи эле салыштыргыс болчу. Өтө көп деле каражат да тартылган жок. Эми анан ойлоп турам, бирок ийгилик болуп кетти. Ошо кандайдыр бир жакшы кинолор менен тең тайлашып кетти да. Эми ар кимдин көз карашы, ой пикири ар кандай деңизчи, бирок ошентсе дагы бул тасмада бир аз ачык кадрлар бар дегендей дагы сөздөр айтылып жатат да. Бул менин оюмча бул ачык сахнага кирбейт. Ачык кадр деп башка нерсени айтат. Эгер ошончолук эле жакпаса ал жерлер, улумундагы адамдар мага сөз айтмак. Ай, кандай уят, тиги бу депчи. Ачык нерсе деле болгон деле жок да. Бул эми мындай караганда азап жеген өмүрлүк ошо кызы баспаган, өмүр бою баспайт экен деген ою менен баягы сүйүү көрбөгөн бир балалуу аялдын образы болчу да. Анан ал жерде секелек кыз эмес да, кол кармашып кетип калгандай. Бул жерде жашоо, бул жерде турмуш. Мынан страшный нерселер болот да жашоодочу. Негизи бул сценарий Болот Тентимишевке жазылган, Болот байкеге. Ошол байкенин көрүп алып, ошол байкеге мен арнап жазгам. Мисалы, жок мен тартылбайм деп деле коюш мүмкүн эле да. Себеби дегенде мен үчүн өтө кубанычтуу болду. Ойлонуп көрөйүн деп да айткан жок. Мага жакты сценарий. Сценарийге салым кошкон жерлери бар. Анан Болот байке менен тартылмакпыз, бирок тилекке каршы ошо дагы параллельно бир киного тартылып аткан болчу. Ошо азыр унутуп атам атын. Анан ошондо мага бир жума бергиле күтө тургула деди. Анан күтүп отурганыбыз менен дагы бошобой тургандай сезилди. Анан ортодо мен да жаман көрүнбөйүн деп, ошо башка киночуларга тоскоол болбойюн деп орто чечимге келдик. Башка актер эле издеп тартыла берели депчи. Сизде кыргыз эли Боз салкын тасмасынан кийин таанышпадыбы? Анан ушул Боз салкында ролуңузду жакшы жеткире алгансыз да. Бирок андан кийин дагы бир канча тасмаларда башка каармандын ролун жараттыңыз. Ошол тасмаларда Боз салкындай болуп ролуңузду ачып бере алдым деп ойлойсузбу? Эл сагынып көргөндө жакшы болот да. Кечке эле ошо чыга берсең тажатма болуп калат деп ойлойм. Бул менин жеке оюм да. Бул деле Көкжал деген кинодо деле мисалы өзүмдү башкы каарман деп эсептебейм. Бирок кантпесем дагы элдер биринчи сүйлөгөндө эле мыкты аткарып турсуң дешет да. Аткарганда деле атайын жасалмалап аткарбайм. Бир Кудайдан берилген талант болуш керек деп ойлойм да. Боз салкын жөнүндө сөз болуп кетти. Ошол Боз салкын сиздин жашооңузду канчалык градуска буралды? Өзү кичи кезимден бери эле мындай бир чыгармачыл дүйнөдө чоңойгон кыз элем да. Национальный университетке тапшырдым. Жайкы эс алуу каникулдарында
Шазада деген байке менен жолугуп калдык да. Шазада байке менен чогуу иштешип, анан ошол аркылуу мен ошо Боз Салкынга келип калдым. Ошо видео пробо барсам, бири-биринен ашкан сулуу кыздар жүрүптүр. Тим эле бой десе бой, суйкайган, чачы узун, боенгон, фарфыраган, жылтыраган түрүнөн да. Анан мен ушундай жөнөкөймүн, ошол көйнөгүн эсимден кетпейт да. Мындай эле жөнөкөй эле көйнөк, мындай хып эле бырыш көйнөк да. Анан кийин мындай эле бир жүдөп какап эле отурам, бутумду мынтип кысып коюп, эмне болот экен, эмне мен түшүнбөйм да. Бул дүйнөдө кандай кастинг деген эмне кылыш керек экенин билбейм. Азыр мен эмне кылам билбейм да. Анан Шазада байке поддержка болуп отурду. Анан эң акырында кирели деп чечтик. Анан эң акырында кирип, ошондо Эрнест агайдын ою башка нукка бурулуп, ошо мен тандалышыптыр да. Мен ойлоп койдум да, бактылуу адам экенмин депчи. Ошо бардыгына тобо кылыш керек бул жашоодо. Эрнест агай айтып калганда, сен өзү билбей атасың, сен көрөсүң го өтүп бараткан күчүктүн дагы, мышыктын да аты Асем болот. Ошондой сөз болгондо анан аябай тамашалап атат го деп койгом да. Анын сыңарындай чындап эле ошо Асема болуп таралып кетти. Айтып атасыз, жакшы сын пикирлерди, мактоолорду угуп жатам депчи. Анан мындай мактоону уккандан кийин адам бир аз өзгөрүлө түшөт эмеспи? Көкөлөгөндөн корком. Мен аны мындай деле адамдар сезет болуш керек. Мен дайыма мынтип жүрбөйм да, монтип коюп жүрбөйм да. Дайыма монтип жүрөм да. Жөнөкөй болсом деп тиленем. Күнүгө өзүмө эртең менен туруп алып, адам бол депчи. Киноиндустриясы өнүккөн Голливудда актрисалар атактуулукту ар кандай жолдор менен багынышат экен да. Алсак мындай ыплас жолдор менен дейбизби? Ал эми Кыргызстанда ошол кино чөйрөсүндө бул нерсе байкалбайбы? Мен өз көзүм менен көргөн жокмун, бирок бардыгы болуш мүмкүн. Бул жашоодо азыркы заманда бардыгы болуш мүмкүн. Бирок Кыргызстандын чыгармачыл адамдары бул өтө сыйлоого татыктуу адамдар деп ойлойм. Себеби дегенде өз эмгеги менен, өз күчү менен ушундай сонун ийгиликтерди жаратып жүрүшөт. Бизде бирөө чыгып кетсе, ошону артка тартып коюш керек. Ошондой да, эмичи. Асем айым, ал эми кийинки суроом төмөндөгүчө. Ийгилик айрым адамдарга талыкпаган эмгектин артынан келет. Ал эми айрым адамдар мындай өзү эле жолдуу болот эмеспи? Сиз деги эле ийгиликке кандай жол менен жетесиз? Мен жолдуу болбосом атагым чыкмак эмес болуш керек деп ойлойм. Бирок албетте бул атагым дагы акы эмгектин артынан. Мен ойлочумун да, ушинтип эмгек кыла берсең, мындай эч ким баалабайт депчи. Жок, баалай турганда адамдар бар экен. Мындай башка мырза менен тасмада ушундай роль жаратып жүрөсүз. Деги эле чыгармачылыкта ар кандай адамдар менен мындай беттешип каласыз да. Жолдошуңуз мындай учурларда кызганып, багы пикир келишпестиктер жаралбайбы? Эми мен үй бүлөнү өзү негизи кошпойм да чыгармачылыкка. Анан негизи үй бүлө мен үчүн бул менин байлыгым да, баалуулугум. Мен сактап, көзүмдүн карегиндей сактаган нерсе да. Кызгануу ар кандай болот да. Ар кимде ар кандай болот экен да. Кызгануу мен жолдошум о жоктон кызгана бербейт да. Анан мен ойлойм, чыныгы сүйүү бул ишеним да. Үй бүлөңүз жөнүндө сөз болуп кетпеди. Мындай чыгармачылык менен жүрүп эле үй бүлөгө 2 балаңыз бар, билебиз. Ушул балдарыңызга татыктуу тарбия бере албай калбайсызбы? Мен эч качан андай сөз уккум келбейт да. Мисалы, мен апамдан эч бир мээрим төккөн, көргөн эмесмин деп сүйлөгөн адамдар бар да. Мен ошондойду каалабайм. Бош убактымды бир гана ошо балдарыма арнайм. Азыркы кезинде буларга развитие керек. Азыр школго даярданып атабыз. Жана тамашалап кеткенде үйгө барып түнөйм. Элдер ойлойт окшойт, ушинтип жүрсө кайдагы үй бүлө депчи. Жок, кадимкидей эле үй бүлө. Болгонун бардыгына жетишем. Сизге бирөө жакшы сүйлөп коюп, бир мырза, анын үй бүлөсү, анын жубайы кызганып, кандайдыр бир пикир келишпестиктер туулган учурлар кездештиби эле? Анан ошону бир мисал менен эстеп өтсөңүз. Эми кызгангандан уруш чатак чыгарган аялдар болот. Эми бул нормальный нерсе. Көнүп эле калдым. Болгондо ошо биринчи секелек кезимде аябай таң калгам.
мен үчүн аябай бир мындай жат көрүнүш болду да. Өзүм секелек болсом, кичинекей болсом, анан чоң эле ошо атамдай болгон адам өзүнүн сүйүүсүн арнап атса, айтып атса, ошол жерден аябай эсим болгон да. Ушундай да болобу депчи. Анан кийин машинемди бузуп, сындырып, аябай уят нерселерди жазып, айнеме клей шыбап туруп шами сепкен күндөр болгон. Анан акырын кичинекей запискаларды окуйсуң. Эми баягы коркунуч нерселер болгон да. Анан азыр деле мисалы ошо бир аябай жакшы сүйлөшүп жүргөн бир эжебиз бар. Ошо чыгармачылыкка байланыштуу. Ошол эжеден да айтыруу эткен, ал дагы Асеман мен көрөйүн, мен шашпасын депчи. Эми баягы ошондой нерселер болот да. Тасма тарттыңыз, ал кыргыз элине баягы көрсөтүлдү дегендей. Эми ушул тасма жаратып коюп эле сиз машырланып жатып албасаңыз керек. Алдыда дагы кандай пландарыңыз, дагы кандай жакшы жаңылыктарыңыз менен кыргыз элин кубантасыз? Азыр жазгыга даярданып атабыз. Жазында чоң проект башталат. Жазга чейин өзүм ошо кетип атам чет жака. Жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Ушундай жакшы жаңылыктар менен кыргыз элин кубантып, ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз. Маек соңуна келип жетти. Чоң рахмат.